Качан капыр пенде көмүлсө, кабырага кош келбедиң. Сен мен үчүн үстүмдө жүргөндөрдүн эң жаман элиң. Бүгүн мен сага өкүлмүн. Сен алдыма келдиң. Эми сага кандай мамиле кылышымды көрөсүң дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана кырк пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахнын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Белгилүү имамдардын бири тарабынан айтылып берилген бул окуя баарыбызды акыретке эртерээк даярданууга түрткү кылса ажап эмес. Мен дейт ошол имам, кошунамдын бейнамаз экенине кайгырып, дайыма Алланын үйүнө чакыраар элем. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүңө каалаган нерсени башка бир мусулманга кааламайынча толук момун боло албайсың деген хадисин карманып, кошунамдын жанын койбой чакыраар элем. Ал намаз окубаса да, Куран окууга үйүндө шарт түзүп, молдолорду чакырып, дайыма садака берип жүрөр эле. Ошентсе да пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көргө киргенде эң биринчи амалы намаздан суралат деген хадисин эстетип, кошунама айтсам, ал болсо: "О таксыр, мен окубайм деген жокмун. Окуймун. Мына эми бир айдан кийин туулган күнүм болуп, 48ге чыгам. Бир чоң той кылып, элден бата алып, эртеси күнү мечитке чыкпасам, эркек эмесмин" десе деле болбой, мечиттен келе жатканда сөзсүз кошунама кайрылып, намазга чакыраар элем. Арадан бир ай убакыт өтүп, кошунамдын туулган күнү дагы келди. Элдер айтышты: "Аябай дүркүрөгөн той берди" дешти. Ошол күнү кечинде куптан намазынан кайтып жатып, кошунамды эртеңки намазга деп эстетип коюу үчүн дарбазасын кактым. "А кошуна, эртең мененки намазды унутпаңыз дедим. Кошуна: "Албетте, эсимде" деп калды. Мен болсо үйдү көздөй жөнөп басканымда, кошунамдын "Бирок башым аябай ооруп турат" деген сөзүн угуп калдым. Кайрылып эми караганымда эшикти жаап кирип кетти. "А мейли, маста, таңга чейин соолугуп калар" деп үйгө карай кайттым. Түш көрдүм. Түшүмдө кошунам экөөбүз чөлдө жүрүптүрбүз. Ушунчалык чаңкап, чарчап, суу издеп жүргөн экенбиз. Бир маалда мен алыста бир идиште суу турганын көрүп, чургап жөнөдүм. Жетип барып суусунумду кандырып, "Кел кошуна" деп карасам, кошуна жок экен. "Кошуна, ой кошуна" деп кыйкырып жүрүп, ойгонуп кеттим. Жүрөгүм катуу согуп жатыптыр. Мени менен кошо чочуп турган аялыма түшүмдү айткан жокмун. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын "Жаман түш көрсөңөр эч кимге айтпагыла" деген хадисин эске алдым. Саат 2 болгон экен. Аялымды тынчтандырып коюп, эшикке чыгып, нары бери басып ойлондум. Эмне кылсам? Барып кошунамды ойготсомбу? Жок. Алла сактасын. Буйруса багымдатка чогуу чыгабыз го деп кайра жатып алдым. Арадан 2 саат өтпөй эшикти бирөө ушунчалык каттуу какты. Аялым коркуп кетти. Эшикти ачсам, кошунамдын аялы. Ыйлай бергенден көзү шишип кеткен. "Кошуна, мындан жарым саат мурда күйөөм каттуу ооруп калды. Аны көрүп балдарымды ойготуп, кийинткиче анын абалы ого бетер оорлоду. Унааны жүргүзүп эми доктурга жөнөгөндө күйөөм аманатын тапшырды" деп ыйлап жатты. Субханаллах. Саат ошондо 4 болгон экен. Абагымда 4төн 5 мүнөт өткөндө кирчү. Алла бендесин 5 мүнөттөн кийинки боло турган багымдат намазына да калтырбай жанын алып турго деп аң-таң болдум. Окуядан алына турган биринчи пайда кошунаңды даават кылууда токтобо. Бирок та жатып да жибербе. Хикмат менен даават кыл. Себеби эртең кыямат күнү биринчи болуп кошунаң сенин мойнуңа асылат. "Эмне үчүн мага намаз оку деп айтпадың" дейт. Ошол күнү кошунаңдан кутула турган бол. Экинчи пайдасы, эч качан намазды эртең баштайм дебе. Эртең балким окуядагы каарманга окшоп үлгүрбөй калаарсың. Азыр башта. Бул жаннатка коюлган биринчи кадамың. Аны кечиктирбе. Өмүрлөр болсо өтө кыска жана баарыбызга белгисиз. Андыктан шашыл. Алладан намазды баштоо үчүн жана күнөөлөрүнүн кечирилүүсүн тилеп дуа кыл. Балким азыр туруп намаз үчүн баштаган биринчи кадамыңдан Алла Таала бардык күнөөлөрүңдү кечирип салар
Чындыгында Алланын таразасы биздин таразага окшобойт. Ушуга окшогон дагы бир башка окуяда мындай баяндалат. Бул окуя карекебиздин айтып бериш боюнча мындан бир нече жыл мурда болуп өткөн. Ал киши айтат: бир адамды жакшы тааныйт элем. Чектен аша дүйнөгө мээрим койгон, акыретин унуткан эле. Буттары ар жылы 2 жолу айт күндөрү мечитте аттабаса, башка мал дүйнө топтоо менен жүрөт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мушриктерди да бир нече жолу исламга чакырганын эстеп, акыры бул мусулман го деп мен да аны көргөнүмдө мечитке, намазга чакырар элем. Бирок таш эрисе эрийт, анын жүрөгү эрибейт эле. Бир күнү мечитке баратканымда ошол кишини учуратып калдым. Жолдо сүйлөшүп кетем деген ниет менен байлык, мал дүйнө, акча тууралуу сөз ачтым. Эмнеге ислам, шарият, намаз жөнүндө сүйлөбөйсүз деди. Мен бул сөздөрдөн таң калдым. Баары бир пайдасы жок го деп кишини карадым. Таштан каттуу жүрөк ээси болгон таанышым ыйлап баратыптыр. Тынччылыкпы дедим. Тынччылык эмес караке. Кандайдыр бир окуя болдубу? Ооба, бир окуя болду. Жана бул окуя себептүү мен сиз менен чогуу мечитке баратам. Туурасы эч нерсени түшүнбөдүм. Тамашабы дейин десем, бул анын абалы тамашадай эмес эле. Анда Аллах куткулсын мечитке бараткан болсоңуз. Бирок кандай окуя болуп өттү? Дедим намазга киргенге себеп болгон окуянын эмне экенин билүү максатта. Кече эми гана уктоого жатканымда эшикти бирөө каккылады. Барып эшикти ачсам, уулум курактагы бир жигит. Келиним, кызмат дедим. Ал жүзүн жерге каратып: "Аке, мен сиздин алдыңызга ыраазылыгыңызды алуу үчүн келдим" деди. Мен таң калдым. Кийин билдим. Эшигини түндө каккан жигит мындан бир нече жыл мурда 90-жылдар башында шаарда күчөп кеткен кылмыштуу рекет мүчөлөрүнүн бири болгон экен. Жигит ошондо Алланы тааныбаганы, Аллахтан коркпой ушул ишти кылганын айтып, азыркы учурда динге ынсапка келгенин айтты. Аллага эсеп бериш, акырет жана тозок жөнүндө каттуу айтылган аяттарды уккан соң, уктай албай баардык акчасын топлоп, бир нече ушундай жол менен унаасын урдаткан кишилердин эшигин кагып, акчасын берип, жана ушул себептүү ыраазылыгын сурап жүргөн экен. Алла Тааланын азабынан коркуп, алдымда кечирим сураган жаш жигитти көрүп, мен өзүмдөн коркуп кеттим. Ал: "Адам ар бир иши үчүн жооп бере турган күндө баары бир жоолугабыз. Ошондуктан бүгүн кеч болсо да, уят саналса дагы алдыңызга келдим. Ыраазы болуңуз, мына акчаларыңыз" деп жалынып турду. Мен өзүмдү ойлоп, нес болуп калган элем. Мен акчаны алдым да, андан ыраазы болгонумду айттым. Балам теңдүү жигит кылган күнөөлөрү үчүн ыйлап, дин жоктугунан уурдаган нерселерин тапшырып жүрсө, мен эмне үчүн мынчалык бейкаммын? Мен киммин? Кайсы амалдарым менен Алланын алдына барам? Мен да бирөөлөрдү какшатканмын. Ага кантип жооп берем? Деген суроо ичимде тырмай баштады. Үйгө кирдим. Уктай албадым. Жана эрте менен эрте мечитке чыгышты ойлондум. Эң кызыгы биринчи жолу таңга жетпей калсамчы деген кабатыр өттү. Мен так ушул жүрөгүмдү бир тырмап өткөн ой пикирден өзүм эми мусулман болдуң деген аныктама койдум. Чын эле, мен мусулманчылыкты ошол бейтааныш жигиттин бир эле амалы себептүү тааныган элем. Биринчи жолу өз ыктыяры менен мечитке карай жол тартып жаткан таанышымдын көздөрүндө кубаныч жаштарын көрдүм. Аллага мактоолор айтып жибердим. Алла өзү калаган пенделерин гана туура жолго баштоосуна дагы бир ирет ынандым. Окуядан алына турган пайда: биз өлүмдү узак, али бери келбейт, тообого үлгүрөбүз деп ойлоп калгандыктан жер бетинде түрдүү күнөөлөрдү жасап калдык. Эгер пенде бир күн келип өлүп, топуракка оролуп, мункар жана накир суроолоруна туш болуп, бейиш же тозокко айдалышын эстеп турганда, ага даярдык көрүп күнөөлөрдөн тыйылган боло берелик. Бул кишинин акылы бар экен, өз убагында туура жолго түшүп алды. Бирок ушул окуядан сабак албагандар да бар. Абу Саид Худри радиаллаху анху риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мечитке кирип, адамдардын күлүп олтурганын көрдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эгер силер жыргалды бузуучу өлүмдү көбүрөөк эстегениңерде, азыраак күлүп, көбүрөөк ыйламаксыңар. Жыргалды кыркуучу өлүмдү көп эстегиле, чынында кабыр ар күнү
мен караңгылык үйүмүн, мен жалгыздык үйүмүн, мен топурак үйүмүн деп турат. Качан момун пенде көмүлсө, кабырага куш келдиң. Сен мен үчүн үстүмдө жүргөндөрдүн эң жакшысы элең. Мына бүгүн мен сага өкүл болдум. Сен алдыма келдиң. Эми сага кандай мамиле кылышымды көрөсүн дейт. Ал кабыр анын көзү жете турган жерге чейин кеңейет. Ал үчүн бейишке эшик ачылат. Качан капыр пенде көмүлсө, кабырага кош келбедиң. Сен мен үчүн үстүмдө жүргөндөрдүн эң жаманы элең. Бүгүн мен сага өкүлмүн. Сен алдыма келдиң. Эми сага кандай мамиле кылышымды көрөсүн дейт. Ал кабыр аны кыса баштайт. Кабыргалары бири-бирине киришип кетет деп бармактарын бири-бирине киргизип көрсөттү. Ал зат сөзүн улап, кийин Алла Таала ага 70 чоң жыланды бириктирип коет. Эгер алардын бири жерге уусун чачып койсо, кыяматка чейин ал жерден эч нерсе өспөйт. Эми ал жыландар аны кыямат күнгө чейин чагат деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн улап, албетте кабыр жаннат бактарынын бири, же тозок чуңкурларынын бири деди. Тирмизи риваяты. Мына ушул өлүм, кабыр, акырет азабын ойлоп жүрүүнүн өзү акыл эси жайында болгон ар бир пендени туура жолго салып коюшу турган кеп. Андыктан тообого шашылалы. Кылып койгон иштерибизге өкүнүп, адамдардын акысына кирген болсок, убакыт барында өздөрүнөн кечирим сурап коелу. Себеби кыяматка калып кетсе, ал күндө эч ким эч кимди кечирбейт. Өзү гана бейишке чыгуусу үчүн бүтүндөй үй бүлөсүн тозокко кирүүсүнө да макул болуп калат. Ошондуктан азыркы учурдан пайдаланалы. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.